Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Топчыбек Тұрғыналиев, қоғамдық ишмер. Рахмат сізге уақытыңызды тауып студияға келгеніңіз үшін. Ақсы оқиғасының 20 жылдығын белгіледік 17-18 март күні. Андан кейін де уланған да, андан кейін де жылдың аяғына чейин митингтер болып, жүрүштер болып 2002 жылы. Сіз ошондо коомдук комиссиянын төрагасы болдуңуз, иликтеген окуялардын. Кандай жыйынтыктар болду жана ошол силер чыгарган жыйынтыкка көңүл бурулдубу, бир нерсе натыйжа болдубу бийлик тарабынан? Аксы окуясын айтардан мурда бир акыркы 30 жылдын айлан тегерегиндеги тарыхый адилетсиздикти белгилеп кетейин деп атам. Себеби дегенде ошо 90-жылдардагы перманенттик революция жөнүндө Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгондо, андан кийин экинчи элдик революция 5-чи жылындагы, 3-чү революция 10-чу жылдагы далай кыргын болду. Жүздөгөн солгун жигиттер өлүм тапты. Мына ушуга мамлекеттик деңгээлде тарыхый саясий баа берилген жок күнгө чейин. Анын арасында албетте аксы боюнча дагы. Аксы окуясы боюнча 7 комиссия түзүлгөн. 7? 6 мамлекеттик уюмдар ушул КГБдан баштап ички иштер министрлиги, прокуратура, ал эми дагы бир комиссияны мен баштап түздүм эле. Коомдук көз каранды эмес комиссия деп. Мына ушул комиссиялардын жыйынтыгы боюнча деле, корутундуусу боюнча деле мамлекеттик чоң деңгээлде чечим кабыл алган эмес. Тилекке каршы. Ушул аксы окуясында өзгөчө бир мааниге ээ болгон, баатырдык жасаган адамдар болгон. Анын ичинде Дооронбек агабызды айтып кетишим керек. Себеби дегенде ошол Докем ошол КГБ милиция тарткан тасманы тартып албаганда, анда бийликтин күнөөсүн далилдей турган эчтеке калбай кала турган экен. Тиги Осмоновдордун бирөө Шермамат дегени аким болуп турган. Ошол 16-сында Түшченде барып, Босбектин тушунда Кара суудан келаткандарга кайрылып сүйлөп атат. Силерде 10 мүнөттүн ичинде кайра бурулуп, айылдарыңарга кетпесеңер, мен силерди коргой албай калам деген жери бар. Тасмада турат. Эмне деген сөз ал, коргой албай калам деген. 10 мүнөт эмес, бир 5-6 мүнөт өтпөстөн анан кийин ок чыгарышкан. Ок чыгарганда дагы ушул жанагы көз катары мергендерди алып барса керек. Октун көпчүлүгү ушул киндигинен жогору жака тийген. Жанагы жарадар болгондор абдан көп болгондо. 5-өө ошо 1-2 күндө өлгөн. Ошо өлгөндөрдүн бирөкөйүн сактап калса болчу да экен.
Эгер деле аларды ошол замат кербендеги ооруканага алып келип операция жасап, жана ок дегендей мындайлардын денесинен алып, ал эми кербенге жолду жаап таштаган, атайлап. Анан биздин айылдагы операция жасай турган эч бир мүмкүнчүлүгү жок. Абылетим ата нафатын деп коебуз. Ошол жерге алып барган. Бир нечесин. Анан 5-6 сааттан кийин анан кербенге алып барышкан, анан жолдо белде өлгөн жанагы экөө. Ошондуктан бул өзү атайлап жасалган согуш аскердик кылмыш болгон. Эми Наке мен айттым, бир жагынан ушул мамлекеттик деңгээлде саясий баа берилген эмес деп. Баа бере тургандардын өздөрү күнөөлүү болгондо. Мисалы Акаев куралдуу күчтөрүнүн башчысы катары, эгерде уруксат бербегенде 3000ден ашык жоокерди аксыга эч ким алып бара албайт эле. 3000 адам алып барганда? 3000ден ашык адамды алып барган. Анан ошол Акаевди көндүрүп, анын макулдугун алган бир 5-6 киши болгон. Администрация башчысы ошондо Карпкулов Раматылы. КГБнын башчысы Болот. Темирбаев беле? Жок. Болот. Андан башка Осмонокун Ибраимов. Осмонокун. Анан ички иштер министри. Мына ушулар Акаевга теңирден тескери маалымат берип, анан бул аксылыктардын өнөкөтү бүтүндөй Кыргызстанга жайылып кетиши мүмкүн. Ушундайда булардын тизгинен тартып коюш керек. Атсак дагы, бир нечеси өлсө дагы макул дегендей көндүрүшкөн. Муну ошол замат Карпкулов баш болуп, бул Акаевдин чечими эмес деп жарыялашкан. Ал түгүл Акаев Кыргызстанда жок эле дегендей калп айтып. Бардыгы калп. Мен дагы бир жолу кайталайм. Тигилде бул өлкөдө куралдуу күчтөрдүн башчысынын буйругу болмоюн, куралдуу күчтөрдүн бир бөлүгүн бир жерден экинчи жерге алып барууга таптакыр тыюу салынган. Бул мүмкүн эмес. Анан кийин жанагы калп жөнүндө айткым келет. Мына ошол адамдардын бири дагы жазаланган жок да. Экинчи, үчүнчү топтогулардын анча-мынчасын соттогон. Сотто эле эртеси күнү аларды актап, бири дагы түрмөгө отурган эмес. Алардын арасында мына көзү бар азыр. Осмонокун Ибраимов каратып туруп калып айткан. Кара суулуктар дейт ошол. Бир 120-дай кара суудан баштыктарына таш толтуруп алып келаткан экен деп, эми кара суу менен кербендин ортосундагы жолдун оң жагы деле сол жагы деле бүт эле ташка толо. Анан кийин бул ошол биринчи мылтыктын огун чыгаргандар дагы өздөрү болгон дегендей. Ушунчалык мына өзү турат. Мунуга кылмыш иш козголгон эмес. Болот Жанузаков ал деле
тирүү турат. Ошол Болот Жанызаков өзү Айтбаев жанагы сиз КГБ дегениңиз. Айтбаев беле ошол кезде? Таштемир. жок, Болот болчу. Ну, хорошо, макул. Болот болчу. Бөлүп жибердим мен оюңузду. Бул ошол Шермат Осмонов баш болуп барган куралдуу топторго дагы уруксат берген ал керуендеги бийлик эмес. Албетте. Бишкектеги ошол Карыпкуловдор, Акаевдер болгон. Акаев. Менин оюмча ушул эртеби кеч болсо дагы бүгүнкү эгерде президент ушу тарыхый адилеттүүлүктү ыйык тутам десе, көз каранды эмес бир чоң комиссия түзүш керек. 20 жылдан кийин деле. Мейли, себеби дегенде тарыхтагы айрым кылмыштар 20 жыл эмес, 1000 жыл өтсө дагы эч анын мааниси жоголбойт. Айрым гана нерселердики жоголушу мүмкүн. Ошол көз каранды эмес комиссия демек мен дагы кайталайын, ошол 90-жылдардын башындагы далай кылмыш болгон. Кыргызстан демократиялык кыймылын түзгөн адамдардын далайына каршы, анын ичинде мага каршы да кылмыш козгоп. Төңкөрүш уюштурам деп деген деп. Андан кийин ошол Марамов Акаевдин айланып тегерегиндеги адамдардын ичинен өзгөчө кылмышкер бул Чолпон Баеков болгон. Себеби дегенде ал биздин конституцияда жазылып турат. Биз баягы 93-жылы ал кезде мен баш болгон топтагы ошо баш мыйзамдын бир долбоорун даярдап бергенбиз. 56 киши конституциялык кеңешмеде болгонбуз. Анын ичинде мен да бар элем. Мына ошол конституциянын бешинчи беренеси болсо керек эле. Кыргызстанда президент 5 жылга дайындалат, шайланат. 2 гана мөөнөткө шайланат деп турат. А бул болсо 4 жолу болду да. 3-чү, 4-чү жолу дагы ошол Баекова конституциялык кеңештин башчысы болуп туруп, ошол мен бир кызык нерсени айтып берейин. Замир Иралиев деген режиссер бар го. Шу 90-жылдардын ортосунда бекен же аягында бир тойго кичинекей бир 4 жашар уулун ээрчитип барат. Ээрчитип барса, далай менен учурашып атат да. Баеков ой айланайын татынакай бала турбайбы дегенде эле баягы керилип туруп жаакка чапкан экен Баекованы. Иралиевпи? Баласы. Мен ушуну мындай деп түшүндүм. Бул ошол наристе баланын көзү ачык болот. Наристе баланын көзүнө Чолпон Баеков өзү сырты, келбети татынакай аял. Бирок ичи кара. Сыртына караганда ошол ички арамдык кара боек тиги баланын көзүн каптап кетсе керек да.
ошондон кийин Замирге айтыптыр. Замир өзү айтып берди мага. Ой, Заке, уулуң эмне кылды деп ошентсе, ай эже, мен уулума сиздин эле жаныңызда турдум го. Мен буйрук берген жокмун да. Бул наристе бала да. Деп жооп бердим дейт. Мына ушундай мындай караганда жүзү жакшынакай, бирок ичи кара. Баягы адамдын аласы ичинде, малдын аласы сыртында деген тарыхта өтө көп болгон. Миллиондогон адамдар өзгөчө мамлекеттин башкарып турган адамдардын арасында. Анан мен ошого өзгөчө маани бердим да. Демек, сиз менен биз чоңоюп калган, улгайып калган адамдардын көзүнө көрүнбөгөн нерсе жанагындай наристе балдарга көрүнөт. Укмуш. Ал эми ошол Баекованы дагы, анан Акаевди дагы өздөрүнүн тагдыры жазалап атат. Акаев чыккынчы болуп качып кетти. Миллиарддаган долларларды шыпырып кетти. Өзү, катыны, балдары. Баласы Айдар беле аты? Айдар. Ошол Москванын жана Кунцево деген Сталиндин дачасы болгон. Ошол жакта соода борборун салган. Москвада бул дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бири деп эсептелет. Эми сен Наке Москвада жашабадыңбы? Сен экөөбүз мен аспирантура же студент болуп жүргөндөгү Москва эмес бүгүнкү. Ошол замандан Айдар жанагы соода борборуну салган заманга чейин жүздөгөн эсе кымбаттаган баалар. Жүздөгөн эсе. Анысы Москвада дагы кечеүнкү бүгүнкү өзгөчө Путиндин доорундагы жетекчилердин 100дөн 100ü бүтүндөй коррупционерлер. Жөнөкөй бир кол коюш үчүн дагы миллиондогон акчаларды алат. Демек ошон үчүн дагы төлөш керек эле. Анан кийин баасы өтө кымбат болсо дагы жана курулушту салдырган баласы каза болду. Бир тууган иниси каза болду. Баекованын баласы каза болду. Ал эми менин апам, анан энем, мен кичинекейимде көп нерсени түшүнчү эмесмин да. Алдыңа кетейин дей берчү. Анан түшүнбөй апам айтып коюп элем, энеме да, мен алдыма каяка кетесиңер силер. Кийин анан мен 60-70тен өткөндөн кийин түшүндүм. Көрсө дүйнөдөгү эң бир гумандуу элдердин бири Кыргыз экен. Алдыңа кетейин дегендин мааниси ушундай. Ушул менин балдарым, менин көзүм турганда о дүйнө кетпей, тескерисинче балдарымдын алдында мен кетип, булардан топурак буйруса деген улуу ой бар экен, улуу максат бар экен. Ал эми ушул Аскар үчүн, Чолпон үчүн булардын айлан тегерегинде деле көп. Ошол Акаевдин айлан тегерегиндеги жанагы аксылыктарды аткан, кийин 10-жылы биздин күлгүн жаш революционерлерибизди аткандардын далайын тагдыр өзү жазалап атат. Ушул Айтматов менен мен, анан Жапар Жекшеев 91-жылы болсо керек эле КТРге чыгып калдык. Ошондо Чыңгыз абамдын бир сөзү азыр дагы эки кулагымда турат.
bu dünyada ölbes öçmez adilеттик бар dedi. Bir günü olmasa bir günü adilеттик кайрадан суырылып чыгат. Жана алтынды канчалык тепсеп алайгам этсеңиз дагы карасаңыз баары бир анын касиети өчпөйт. Сопсон болуп турат. Анын сыңарында ошол адилеттүүлүк дагы ал тагдырдын жазмышы го дейм. Дин кишигендер айтат, Кудай жазалады дейт. Ошондуктан мен айтып атам да, баягы күнү да бир талкуу болуп, ошол жерде дагы Шералы Раматалы Азаркулов. Ошондо мен сунуш кылдым. Ошондой мамлекеттик көз каранды эмес бир комиссия түзүлсө, ошол комиссиянын башчысы боло турган киши менин жанымда турат. Ал кезде Азаттыкта иштеген атактуу тарыхчы, чоң окумуштуу Кыяз Молдокасымов. Ушул болсо, анан мен өтүнүшүмдү айткам. Кыяз, сен ошол көз каранды эмес комиссия түзүү боюнча эме жаз жайлы документ сомдочу. Анан эми мен жакынкы күндөрдө кайра телефон чалам го. Биз бүгүнкү президентке кайрылайлы. Анан жана Чыңгыз ата айткандай, адилеттүүлүк дегенде канчалык куйругун бурап тепселеп турсаңыз дагы баары өлбөйт экен да. Бир күнү болсо, бир күнү кайрадан баш көтөрөт экен да. Анысыңарындай мына ушул президенттин учурунда ошондой бир комиссия түзүлүп, ошол 90-жылдардан берки тарыхый өтө бир улуу революцияда бир жагы. Экинчи жагы ошол революцияга чыккандарды ушунчалык куугунтуктап, кырып, кан төгүлүп, ошолордун баардыгына саясий баа берүү бул эч качан эскирбеген нерсе дейм да. Анан кийин мен ошол президентке эметкенде кайрылат элем, ошол Акаевдин көзү турат. Болот Жанузаковдун көзү турат. Берки Осмон Акын деген тердин көзү турат. Бүт баарына аксы боюнча дагы кылмыш иш козгош керек. Мен акыркы 3-4 айдын ичинде көп уктум. Акаев 2 жолу келди. Эмне үчүн аксы окуясы боюнча ага кылмыш козголуш керек, сөзсүз. Сөзсүз кол. Анын үстүнө аксыда дагы акылга сыйбаган кылмыштар болгон. Ошол 16-сынан жок, 17-синен 18-ине караган түнү кербенде түн келди. Анан тиги жерде, бул жерде баягы жаш балдарды чогулуп алып сүйлөшөт да. Анан бир жерде отурган экен, 7-8-и. Анан ошол куралдуу күчтөрдүн, алардын бардык жагынан куралданган арабалары болгон. Автомат эмес, пулеметтори да болгон. Ошол жөн эле отурган балдарды кууп жүрүп анан кийин аркасынан аткан. Ошондо бир баланын могу кара куштан чыгып кирип, мээси чачырап кеткен. Мээси чачырап кеткен. Ошол мен оюмча бир 19 жаштагы эле бала болсо керек эле. Ошол 6-чы болгон, 6-чы адам да, кыз болгон. Ошол 5-чинин бири. Болгондо дагы 6-сы күнү Боспу жээктин тушундагы кыргын болгон.
Бул кербенде болуп атат. Бул кербенде болуп атат. Бул көп эле нерсе мындай бүттү тынчып калды дегенде эле ушул болуп калган. Ошого карабастан ошол жанагы эч бир куралы жок. Же бийликке каршы көтөрүлүп бир кыйкырып көчөлөрдү жаңыртып чуркап жүргөн балдар болсо дагы бир жөнүндө эле. Жөн эле баягы чогулуп отуруп сүйлөшүп аткан балдарды көрө калып эле ошол жерден атышып, анан жанагы ал баланын аты да эсимде, ошол кербендеги байкуш атасы кийин зар какшап ыйлап күлгүн жаш. Али бу турмуштун эчтекесин көрө элек. Бирок жүрөгүндө жалын бар. Манас улуу бабабыздан бери келаткан рух бар, кайрат. Эчтекеден коркпогон. Ошондуктан Аксы окуясы боюнча толгон токой толук маалыматтар бар. Ал маалыматтар сен аке ошондо Прагада иштеп жүргөн беле? Аксы окуясы боюнча өзгөчө укмуш маалыматтарды берип турган каналдардын бири Азаттык болгондо. Ошол кезде. Ооба. Ошол кезде. Демек, Прагадагы тасмаларыңарда жазылып турат. Бул жердеги тасмаларда жазылып турат. Андан башка Рамазан Дырылдаевдин комитети абдан ийнесинен жибине чейин изилдеген. Мен башкарган комиссиянын документтеринде да бар. Ошондуктан бу Бекназаровдун жанагы 2 томдук чоң китеби чыккан 2-3 жыл мурда. Ошондо дагы ийнесинен жибине чейин, саатына чейин айтылган маалыматтар бар. Демек, бир жагынан алганда, Аксы трагедиясы жөнүндө тарыхый маалыматтар толугу менен бар. Кимдер буйрук берген, кимдер күнөөлүү экени дагы бар. Кимдер качан кайсы жерде кан төккөндөрү дагы бар. Ал түгүл ошол Боспу жеке келип кербенден, жана тез жардам. Ошону кайра кербенге өткөрбөй, биз топурак белди коебуз. Кербенге чейин бир 5 чакырым. Ошо топурак белде жолду тосуп өткөрбөй, анан кийин айтып атпаймынбы, кайранан кийин бизде бир 15 чакырым төмөн жакта Рабат деп коебуз. Афлатун. Ошонун немесин алып барып атпайбы. Көрдүңүзбү, бул түздөн түз бийликтин кылмышы. Ал эми жанагы согушта жаракат алгандар жөнүндө дагы Женевада кабыл алган эл аралык документтерде жазылып турат. Ошол жаракат алгандарга токтоосуз жардам көрсөтүү боюнча деп жазылып турат. Токтоосуз. Демек, ошол Акаевдер баш болуп, билип туруп кылмыш жасай берген. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Себеби дегенде, бу дүйнөдө кылмыш деген көп, бүгүн дагы бар. Мына Россия Украинаны эмне кылып атат? Демек, бул дүйнөдө ошол ядролук куралдарга жетип алып, өзүнүн согуш күчүнө таянып, эч кимдин тилин албай, Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин түкүрүп койбостон Путлер деп аталды. Путин
мына ушуга окшогон кишилер Путинден кийин дагы чыкпайт деп ким айта алат? Себеби дегенде ал эме жок экен. Бир чек жок экен. Токтото турган күч жок экен. А Кыргызстанда дагы ылайым эч качан мен тилиме тебиртке чыксын. Ушундай нерсе кайталанбайт деп Кыргызстанда деле болуп атат да. Мисалы тажиктер менен кыргыздардын ортосундагы былтырдан берки кылмышты алсаңыз, булар атайлап жасап атпайбы? Мына бир ай мурда дагы кайталанды. Мен ошол былтыркы болгондо эле мен бир маек бердим эле. Мына ошол Рахмон баш болгон тажиктер кыргыздарга каршы атайлап жасап аткан жана кыргын бул. Бул дагы геноцидтин бир түрү. Ушулар документтерин бүт баарын чогулуп туруп, эл аралык сотко бериш керек. Эл аралык сотко бериш керек. Менин оюмча тажиктер токтобойт. Биздин убактыбыз да аяктап калыптыр. Ошол кездеги мына 29 апрелде былтыр башка мамлекеттин чегарасын бузуп, мамлекеттик чегарасын бузуп, башка мамлекеттин аймагына кирип атат. Ошол кезде Тажикстанда чоң жыйын болуп атат. Коопсуздук кеңешинин катчыларынын. Өзүнчө бир мындай машыгуу сыяктуу болуп атат. Чегараны бузуп, башка мамлекеттин аймагына кирсек, коомчулук эмне дейт болду экен деген сыяктуу. А коомчулук эл аралык андай эч нерсе деген жок. Орусча айтканда очередной конфликт между кыргызами и таджиками деп койду. Очередной жолу кезектеги дагы бир окуя дегендей кылып. Мынакей абдан жакшы айттың. Мунун башка дагы маанисин айтайын. Жана ОКДБ деген бир ОДКБ уюм түзүлгөн го. Ооба. Ошонун негизги документтеринин бири кайсы жерде ушундай бир чатак чыкса, баары чогулуп токтотууга чогуу аракет кылыш керек деген жери бар. Аракет кылган жок да. Жок. Аракет кылган жок. Эң биринчи Москва аракет кылган жок. Москва аракет кылбайт, себеби дегенде Тажикстанда Россиянын дүйнөдөгү эң чоң аскердик базасы турат. Ал эч кимге жашыруун эмес. Афганистандын Кандагар деген шаарында өзү жердин түбүндө жанагы опиумдон эң күчтүү дары жасаган заводу бар да. Мына ошондон Кандагардан Тажикстанга, Тажикстандан эч ким текшере албайт экен. Себеби дегенде аскердик башчылар, генералдар аралашкан, колго алган. Эмне үчүн дүйнөдөгү эң коррупцияланган өлкө бул Россия. Анын ичинде жалаң эле Путин же башкалар эмес. Ошол аскер кызматчылары, аскердин башчылары, себеби дегенде булар ошол Кандагардан өтө кымбат нерселерди ташып келет. Аларды кой деген эч ким жок, көзөмөлдөгөн, текшерген эч ким жок. Анан мен эми 1384 күн жатпадым ба бийликтин курортторунда. Абакта. Эми ошол 3-чү колонияда. Кыргызстан боюнча эң чоң түрүм ошол. 3000ден ашык киши. Мен нечен жолу көрдүм өз көзүм менен. Мен үйгө телефон чалайын деп кезекте турам. Бир орус бала, жаш бала бир. 18-19 жаштагы бала. Апасын айтып атат: "Апа, врачтар менден өтө жаман оору тапты. Тезинен 3000 сом эртең эле алып келди кел."
Эмесе кеч болуп калат экен деп. Ал көрсө, ал шүмшүк бала бир ошондой наркомандардын үй бүлөсү деп коебуз биз. Семейка. Ошол 6-7си биригип ошонун ичинде экен. Анын кезеги экен эртеңки бүрсүгүнө. Эгерде ошол 6-7 деп коелу. 6 кишисине эртең бүрсүгүнө ошол жанагы наркотаны алып бербесе, аны өлтүрөт. Бул өтө мыкаачылык нерсе. Өлтүрөт. Анан мен дагы бир нерсени айтып коеюн, эме бул өтө кымбат нерсе экен да. Жана 1 граммды ондогон бөлүккө бөлөт экен. Ошону ляп деп коет. Ошол ондогон бөлүктөрдүн бир кичинекей бөлүкчөсү ошол кезде 50 сом болчу. Азыр ушуна караганда 150-200 сомго көтөрүлүптүр. Бирок дагы жанагы мисалы айтып онго бөлүнгөндө деле канча болот? 200дөн болсо, onu 2000 болуп кетет. Мына ошондой өтө чоң. Ал эми түрмөлөргө сиз экөөбүз сүйлөшүп атканда дагы бүгүн да 2 жол менен кирет. Героин. Гера деп коебуз биз. Гера. Бир жагы кожоюндун, то есть түрмөнүн башчылары биякта отургандар. Экинчиси тиги кылмыш дүйнөсүнүн башчысы болуп, бири-бирин билет. Кызматташат. Абдан кызматташат. Анан жанагы мисалы ар жакта каралар көп баратканда, же көп алып баратканда, алар билет, анан кийин беркилер кичине куйругун бурап коет. Эртеси күнү кайра кое берет. Мурдагыдай эле ошол. Биздин убактыбыздан чыгып калыптыр. Рахмат. Сизге аксы боюнча чын эле жанагыдай толук мындай бир кеңири иликтөө болсо жаман болбойт го. Бул эртели кеч сөзсүз болуш керек. Рахмат. Сизге бизде конокто коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев болду. Рахмат сизге. Саламатта болуңуздар.